Сабагыбыздан улантабыз. Азыр болсо тез иштетүүчү панелди түзүүнү карап көрөлү. Тез иштетүүчү панелди жана көрдүк. Мынакей бул жерде азыр эгерде унутуп койгон болсоңор мына кайрадан түзөлү. Удалить этүү панель дейбиз дагы. Негизи бул виртуалдык машина болгондуктан мунун эффекттери ар кандай эффекттер иштебей жатат. Негизи силерде Ubuntu операциялык системасына киргенде эле тез иштетүүчү панели атайын бул жакта сол жагында, экрандын сол жагында чыгып турат. Жана ошол тез иштетүүчү панель аркылуу силер каалагандай тиркемелерге же болбосо ар кандай программаларга кире берсеңер болот. Ал эми эгерде силерки ушул азыркыдай болгон классикалык түрүндө болсо анда дагы тез иштетүүчү панелди дагы оңой эле түзүп алууга болот. Аны кантип түзөт экенбиз? Демек, бул жерге келип создать панель, мынакей ушул маселелер панелин каалаган маселенин панелине келебиз дагы создать панель дегенди басабыз. Мынакей азыр биздики оң жагына түзүлдү. Биз болсо муну свойство дегенге киребиз дагы. Бул жерден расположение слева деп коебуз дагы. Бул жерден 25 деп турат. Муну чоңойтобуз. Мисалы 30, 32. Кылып коелу. Фондо болсо кичине прозрачный же болбосо ушул жумушчу столдун фону менен бирдей кылалы. Же фоновый изображение деп ар кандай бир сүрөт тандабасаңар болот экен. Биз азырынча заливка фоном деп эле коебуз. Закрыть. Мынакей биз жумушчу тез иштетүүчү панелди түздүк. Башкача айтканда деги эле панель, маселелер панелин түздүк. Эми ушул маселелер панелин биз тез иштетүүчү панелге айландырабыз. Ал үчүн бул жака биз ар кандай программанын ярлыктарын алып келип жайгаштырышыбыз керек. Программага кириш үчүн приложение дегенди басабыз дагы. Мынакей бул жерде мисалы аудио. Ушул жерден биз ушул жерден эле электрон чыккандын сол баскычы менен басабыз дагы, кой бербестен алып келип мына бул жака жайгаштырып коебуз. Мынакей биздин панель турат. Эми ушуну басып койсок, биз ошол программага оңой эле кирип алсак болот экен. Ошондой эле мынакей Audacity деген программага кирдик. Жаап коелу. Ошондой эле башка программа, мисалы LibreOffice'дин ар кандай программаларынын ярлыктарын алып келип жайгаштыралы. Дагы калик. Андан башка дагы Impress. Андан башка электронный почта мейли. Электронный почтаны дагы алып келип жайгаштырып атабыз. Андан башка образовательный, мисалы образовательный программалардан дагы бир нечени жайгаштырып коелу. Мынакей образовательный, Parley, ошондой эле GeoGebra. Так, андан башка Dia, мисалы графика боюнча дагы бир нече программаны жайгаштырып коелу. Графика. Pencil мисалы мынакей. Pencil программасы. Жана башка. Мына кыскасы ушундай жол менен биз бул панелди тез иштетүүчү панелге айландырдык. Мынакей эми бул жерден каалаганын басып койсок, ошол программага тез жана оңой кирүүгө мүмкүнчүлүк алат экенбиз. Мынакей каалаганын бассаңар болот экен. Мына ушундай жол менен биз оңой эле тез иштетүүчү панелди түзүп алсак болот экен. Ал эми тез иштетүүчү панелдин ар кандай параметрлерин кантип өзгөртүүнү азыр көрдүңөр. Жана ушул жерден эле кайрадан буларды алып салсак болот. Удалить с панели. Мына ошонун үстүнө барып эле электрон чыккандын оң баскычын басып, удалить с панели десек, анда ал өчүрүлүп калат экен. Жана панелдин ар кандай касиеттерин өзгөртүү үчүн анын свойство, ошол панелге келебиз дагы, свойство дегенди басабыз дагы. Бул жерден ар кандай кылып өзгөртө берсек болот экен. Мынакей. Кыскасы, тез иштетүүчү панелди ушундай эле оңой жолу менен түзүп алсак болот экен. Ушуну менен бул сабакты аяктадык. Кийинки сабактан жолугушканча саламатта калгыла.